Салам достор, бардыңыздар сурангандай бүгүн кыскача маркетинг көргөзөтөм. Кыскача болгондуктан суроолоруңар аябай көп болот, ошондуктан даярдана берсеңиздер болот да. Биздин компания 2013-жылы негизделген, 12 жыл болду рынокто иштеп жүргөнүнө. СНГга болсо 4 ай болду келгенине. Ага чейин Европа, Америкада иштеген. Ошондуктан биз мынакей мындайча айтканда биринчилерден болобуз. Маркетинг бинар плюс классик, то есть двойной маркетинг болуп эсептелинет. Ошондуктан бинардын баардык акчасын алабыз, плюс классиканын баардык акчасын алабыз. Ошондо чоң акча келип чыгат экен. Кантип 3 уровень жаап $10,000 ай сайынга чыгып койсок болот. 3 уровень жабыш үчүн караңыздар. 3 адам, 12 адам же болбосо 30 адам керек. Бир адам 6 балл. Эгерде ушул 2 пакет менен кирсек. Кичинекей пакеттери да бар, бирок ал жөнүндө айтпайбыз. Анткени максимальный чоң пакеттер менен кирсек, мынакей тез уровеньге жетсек болот экен. Кайсы жерде бар $340 салып, $340 менен баштап, же болбосо $590 менен баштап $10,000 ай сайын аласың деген. Эч жерде жок. Ошондуктан кунт коюп жакшы угабыз, жакшы мынакей үйрөнгөнгө аракет жасайлы. Silverге жетиш үчүн мен жаңы эле айтып кеттим, 3 адам жазабыз, 3 адам жазганда кандай жазылат ал адамдар? Мисалы, бир адам кирди, допустим, аты Азамат деп коелу, бир адамдын аты Айгүл деп коелу. Анан мисалы Айгүл активный чыгып, Айнураны чакыра турган болсо, сиздики эмне бир адам, 1, 2, 3 адам болду. То есть 3 адам болду, же болбосо өзүңүз дагы бир 3-чү адам жазып, то есть мындай киргизип койсоңуз дагы жарайт, 3 адам өзүңүз. Же болбосо 2 адамдан тараса деле эмне сиз 20-чы уровень. Негизи бул жерде 20 уровеньүбүз бар. 20-чы уровеньге жетүүгө эмне чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Эми караңыздар, бүгүн болсо болгон 3 уровень боюнча сүйлөшөбүз. 3 уровеньде $10,000 айлыкка кандай жетебиз, кантип чыгабыз, ошол боюнча айтып беребиз. Караңыздар, Айгүл активдүү болуп Айнурду чакырды. Командаңызда 3 адам болду. Сиз эмне Silver деңгээлине жетесиз. Анан ушул 3 адам 3төн чакыра турган болсо, тоже эмне сиздер Gold деңгээлине жетип каласыз. 12 адам болуп калат командаңыз. И так далее, то есть платинум 30 адам менен жабылат. Биринчи доходубуз бул реферальный бонус. Реферальный бонус бардыгыңыздар билгендей эле, то есть адам кирген сайын эмне 340ка кире турган болсо, сиздер эмне $40 аласыңар. Же болбосо 590га кире турган болсо, сиздер $80 дароо аласыздар. Дароо чөт моментально. То есть адам кирди, адам катталды, системадан чыкты, сиз ушул акчалардын бардыгын ала бересиз. Соответственно, 2 адам 80ге кирсе 160 аласыз, 3 адам 80ге кирсе $240 чөнтөктө десеңиздер жаңылышпайбыз дегендей. Анан муну жапкан соң биз эмне кылабыз? Silver деңгээлине жетип калабыз. 3 адамды жаздык, ар биринен $80 алдык. Silver деңгээлине жете турган болсок, бул жерде 40 эмес $50 алабыз. Бул жерде 80 эмес $100 алып калабыз. Элестетиңиздер. Ошондо бизде экинчи вид доход дагы бул жерден келип чыгат. Экинчи вид доход бул разница в процентах деп коебуз. Разница в процентах. Эми бул кандай разница в процентах? Мисалы, сиз Silverсиз, бул жерге Silver деп коеюн, анан бул жерде Gold деп коеюн. Эки вариантты көрсөтүп берем азыр сиздерге. Сиз кирдиңиз, бул адамга $80 алдыңыз, бул адам кирген үчүн $80 алдыңыз, адамыңыз адам киргизген үчүн 80дин бардыгын бул алып кетти. Бирок сиз Silverсиз да, сиз 100 алмаксыз. 100дөн 80ди кемитип $20 эмне сизге киреше катары түшүп турат. Элестетиңиз, күнүнө 10 адам кире турган болсо, $200 күндө табасыз дегендей. Эми караңыздар, бул жерде Gold боло турган болсоңуз, сиз $60 кичинекей пакет кирсе аласыз, чоңураак пакет кирсе $120 аласыз. Бул жерде $70 аласыз. Платинумда 3-чү доходто бул жерден болсо $140 аласыз. Ай сайын. Ар бир адам сайын, то есть ай сайын эмес, кечиресиздер. Эми караңыздар, сиз голдсуз, сиз $120 алышыңыз керек, туурабы? $120 голд. Бирок сизге ошол эле адамдар кирди дагы, ошондой эле ситуация болсун деп коелу. Бул адам бир адамды киргизди деп коелу. Бирок сиз голдсуз. 120 алмаксыз. Бирок бул адам $80 алды. Бирок 120дан 80ди кемитип $40 разницасын сиз аласыз. Компания бишет эткен берем деп, ошол жагын сиздерге берет дегендей. Үчүнчүсү, пассивный доход. Бардыгыбыз жакшы көргөндөй эле, определенный ар бир рангдын пассивный доходу бар. Мисалы, бул жагы бүттү, разница в процентах түшүндүк. Silverге кире турган болсоңуз, күн сайын $4 аласыз. Айына $120 болот. Ошондо, эгерде сиз Silver жаба турган болсоңуз, кийинки доход келет. Бул путешествие доходу. Путешествияга. Бул акча чыкпайт, бул 3 чыгат.
бул акчаны чыгарбайсыз, бул акчаны чисто путешествияга сизге эмнекен $120, то есть таап атасыз, 3 адамыңыз бар болгондуктан, ушул $120 кемитип сизге $240 кылып компания путешествие счетуңузга салып турат. Путешествие счетко мындайча айтканда эс алууга кетирип турат ушул акчаңызды. Только эс алууга кетиресиз. Гостиницаларга кетиресиз, там мындайча айтканда сиздин эс алууңузга кетет. Экинчи голд жабыла турган болсо, пассивный доход күндө $10 аласыз. Бул $300 айына, дагы эле 120сы кемелет, дагы 180 сиздин чөнтөккө капчыкка кете берет. То есть бүт акчалар, калган акчалар чыгат ушул путешествие счеттогу акчадан башка. Муну только путешествие кылышыбыз керек. Үчүнчүдөн $15 күнүнө чөт жана $450 айына чөтөт да. Мындан деле 120сын кемитип, калган $330 ай сайын чөнтөккө сала берсеңиз болот. 3 доходун азыр 4 доходун мен сиздерге азыр көрсөтүп бердим. Караңыздар, разница в процентах ошондой эле эсептелинет. Мисалы сиз 140 ала турган болсоңуз, жаңадан бирөө киргизсе, уже 40 эмес $60 ар бир адамдан чөт. Элестетиңиз, күнүнө 10 адам кире турган болсо, $600 күнүнө болуп кетип атпайбы? Вот, бирок эми күнүнө анчалык сразу кирбестир, но постепенно, то есть командаңыз көп болгондо, баардыгы жиш болгондо, баардыгы бирден киргизе турган болсо, то есть 10 лидериңиз бар болсо, 10 лидериңиз бирден киргизсе, $10 ар биринен алсаңыз, то есть бул уже действительно чоң акча болуп келип чыгат да. Ошондуктан азыр сиздерге дагы мындай реальный жактарын көрсөтүп коеюн. Эгерде сиз 12 адам болду командаңызда голд жаба турган болсоңуз, жаңы доход ачылат. Бул бонус ускорение деп коет. Бонус ускорение. Жумасын $600. На чоң акча ушул жерде $2400 айына. На старте эч бир компания мындай акчаны бербейт. На старте туурабы, баардыгы эле там чоң уровеньге жетсең анан аласың, андай мындай, там миллион оборот жасашың керек, андай мындай дейт. Бул жерде болгону 12 адам кирди, айына $2400 аласыз. Муну кантип аласыз? Ар бир 6 жаңы адам үчүн. Бул оңой, оңой. Эмне үчүн? 6 жаңы адам киргизген сайын $600 кошелегиңизге салып бере берет. Мунун полностью эмне экен, өзүнүн картасы бар, кстати, картасы. Мастеркард картасы келет, полностью любой банкоматтан без комиссии чыгарасыз. Картанын комиссиясы бар, банктын, американский банктын комиссиясы бар, но Кыргызстандан эч кандай комиссия кармалбайт да. Ар бир 6 жаңы адам үчүн $600 аласыздар, элестетиңиздер. Ал кандай болот? 12 адам кирбеди беле? 12 адамдын 6-өсү эс алып атат деп коелу, 6-өсү иштеп кетти. Бирден чакырып койду. Бир жуманын ичинде, понедельниктен воскресенье чейин бирден адам чакырып койду, 6-өсү. Сизге эмнекен $600 ай сайын чөт. Анан экинчи жума сайын чөт. Экинчи жумада эмне болуп жатат? Тигил 6 адам эс алып атат, тигил 6 адам сизге эмнекен бирден чакырып берип койду командаңызга. Сизде эмнекен $600 дагы чөт атат дегенде. Анан үчүнчү жолу чөт $600, 18 адам болот, 12 адам бар болчу, ошондо эмнекен 30 адам болуп кийинки уровень жабасыз. Кийинки уровень жапканда бонус ускорениясы $1200 ар бир жума сайын. Ар жума сайын $1200 алабыз. Бир айда эмнекен бери дегенде эле $4800 чөт. Бирок бул жерге эмнекен 12 жаңы адам киргизиш керек. Эгерде сиз кийинки уровень жаба турган болсоңуз, $4800 айына алып каласыз. Элестетиңиз. $4800. Болгон эмнекен 12 жаңы адам. Но эгерде 12 болбой калды, 6 болуп калды, 7 болуп калды, болбой эле $600 да ала бересиз. А $1200 кийинки 4-чү уровень, 20-чы уровень жапсаңыз дагы муну ала бересиз жума сайын. Ал үчүн караңыз, 30 адамдын 12-өсү эле бирден чакырып койсо, сиз уже $4800 жума сайын ала бересиздер. Ошондуктан 1-3-чү уровень жабабыз, уже $5000 чөнтөктө дей беребиз. Андан кийин бонус ускорениядан кийин мага жаккан бонусу, негизи көп эле бонустар бар, мен жаккандарды деле көрсөтүп берейин сиздерге. Айына $500 деген бар. Автопрограмма. Бул автопрограмманы жасаш үчүн эч кандай уровень кереги жок. Бул жерде биз 30 адам чогултпадыкпы? Анан 2 жумадан кийин дагы 24 адам кошулат, 50 адам болгондо командаңызда. Сиз ай сайын $500 аласыз. Эгерде машинаңар соответствовать этпей, жаңы эмес, эски боло турган болсо, жок дегенде бензинге, таксиге $250 берет компания. Вообще сон, элестетиңиз. Ушул жерден эле $5000 алып атабыз. Плюс бул кошулат. Путешествие, туурабы? Эс алуу дагы бизге керек да. Плюс пассивный доход кошулат. Бул $450 айына. Плюс разница в процентах кошулат. Эң чоң акча ушул жерде дедим го. Күнү, допустим, $60, $40 күнүнө алып атып, күнүнө эмес, даже мындайча айтканда күнүнө там
экиден кирип калса 12 адамды отпайбызбы, ошондо күнүнө 2ден кирип калат экен. 2ден адам күнүнө кире турган болсо деле $100 аласыз, $100 $80 алып калып атабыз да күн сайын. Ошондо эле дагы $3000-4000 чыгып келип атат. Разница процент тактан. Плюс реферальный бонус өзүңүз допустим жумасына бирден эле киргизип коеюн деп турсаңыз деле $140 түшүп атат да. Ошону менен караңыздар, ошону менен баш аягы бери дегенде эле $10,000 ай сайын алып атасыз. Буну 1 аласыз, 2 аласыз, 3 аласыз, кийинки уровень жабылат. Кийинки уровеньде уже $450 эмес, бул жерде $750 пассивный доход. Бул жерде 140 эмес, $160. То есть ушинтип көбөйүп кете берет. Ошо андыктан тез аранын ичинде 3 уровеньде жабалы дагы $10,000 ай сайын айлыкка чыгып койсок, эмне экен, анан ар бир партнерлорго жардам берип, алар да $10,000 чыккан сайын эмне экен, жүрөк сүйүнөт, өзү сүйүнөбүз. Ошондон ушул доходко биринчи очередь ушуга жетишибиз керек. Чоң рахмат.